Бүгін 2021 жылдың 10 январы Панчулов райондағы Кайынды шаарында номер 3 мектептин ушул жерде шайлоо округу. Бул жерде азыр ушул мектепти көп жылдан бери канча жылдан бери 12 жыл болду мектепти башкарганына. 12 жылдан бери ушул мектепти башкарып келе жаткан директор Эльмира Абелдиева Асановнага сөз берип коелу. Саламатсыңарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биздин республикада чоң бир бурулуш, жакшы күн, бир чоң майрам болуп атат десек жаңылышпайбыз. Ушул шайлоолорду канча жылдан бери өткөрүп келе жатып, мен бул жолку шайлоодо бир чоң бир өзгөчөлүктү байкадым. Себеби дегенде ушу эл, айылдын тургундары ушу шашпай жакшы келип атышат да, катышуу абдан жакшы. Баягындай кыйноо кыстоолор жок, машина менен ташыгандар жок. Эл жайбаракат, ушундай маанайлары, көңүлдөрү да абдан жакшы. Ушуну байкадым мен. Анан ушу жетекчи катары дагы колуман келген шартымды ушу элге, иштеп жаткан шайлоо учурундагы шайлоонун комиссияларына дагы колуман келгенче жакшы шарт түзүп бердим окшойт деп ойлойм. Себеби жылуу, ичи алардын отурганына да ыңгайлуу, элге да жакшы. Бүгүн аба ырайы да абдан жакшы, эмнегедир сонун болуп атыр. Эми ушул эмне каалайм, ушул бүгүнкү шайлообуз тынч өтүп, жакшы ушу өлкөбүздү башкарган жакшы жетекчи келип, элдин турмушу ушу жакшы жакка бурулуп, бир жакшы жаңылануулар, жакшы нерселер көп болсо экен деп тилейм. Андыктан ушу бүгүнкү күнүбүз жакшы, ийгиликтүү өтүп кетишин каалайм. Элимде тынччылык болсун, молчулук болсун. Ушул негизги айтайын дегеним. Рахмат мындаки 73-82 шайлоо участогу. Анан бул жерде дагы Назира дагы Кайынды шаарынан үгүт иштерин жүргүздү. Биз Солто Жайыл ата коомунан ушул шайлоодо биз дагы колубуздан келген жардамыбызды жасап, иш аракеттери жасадык. Мен өзүм каалап кетерим, ушул 3 мектепте менин 5 балам тең ушул жерде окуду. Комсомол убагында ушул мектепти дагы биз келип субботник жасап, ушул мектепти багы жаш кезекте курганга жардам бердик элек. Анан мынакей ушул жерде Кайындыда кыргыз мектеп абдан ак жолтой жакшы мектеп. Сонун балдар чыкты ушул жерден. Балдарыбыз жакшы чыгып, аябай сыймыктанабыз. Ушу окуткан балдарыбыз менен баары жакшы кызматтарда иштеп атат. Ушу өкмөттүн бир керегине бир пайдалары тийип, иштеп, ушу элине жерине салым кошкондугу үчүн биз дагы ушу мектептин жамааты аябагандай сыймыктанабыз. Ушу райондо ушу Кайынды шаарында 3 мектеп бар. 3 мектептин бирөө ушул кыргыз мектеп, кыргыз балдар үчүн түзүлгөн мектеп. Рахмат. Эльмира сага Жайыл ата коомунун, Солто коомунун атынан баардык ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуп, ушул өсүп келе жаткан жаш муундарды жакшы тарбиялап, ушул сиздердин колуңуздан 10 жыл колуңуздардан өтөткөн жакшы чыган балдар чыга берсин. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар. Шайланып жаткан президентибиз дагы ак жолтой жакшы президенттер болсун, кыргыз элибиз өсүп өнүгөлүк, бар бололу.